Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен жуп-жумшак, үлпүлдөк болуп чыккан пиццериядагыдай пиццанын рецепти менен бөлүшөмүн. Эң негизгиси майонезсиз, кетчупсуз, оригинал соус менен жасалат. Жана дагы курамы арзан. Эң алгач ээленген унубузга жылуу суубузду куюп, жарты чай кашык дрожь, жарты чай кашык туз салабыз дагы. Ушундай оливковый масло колдонобуз. Бардык граммдарын описанияга жазып өтөмүн. Андан соң камырыбызды жумшак кылып бийлеп баштайбыз. Сөзсүз түрдө граммдарынан ашык эмес, кем эмес кылып жасаңыздарга кеңеш беремин. Камырыңызды жакшылап бийлеп аласыз. Бардыгын түшүндүрүп айтып бергенмин, мастер-класс видео деп койсом дагы болот. Андыктан сөзсүз түрдө баалап, менин каналымды колдоп, катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бул болсо томатный сок даярдайбыз. Эң алгач кайнак сууну куюп, андан соң видеодо көрсөтүлгөндөй томаттарыбызды кесип коебуз. Камырыбызга 20 мүнөт убакыт болду. Тең ортодон 2ге бөлүп, оливковый масло сүйкөп, дагы 20 мүнөтага алып коебуз. Андан соң помидорлорубуздун сыртын арчып алабыз. Майдалап туурап, блендерлериңиздер болсо жакшы, блендер менен эзип алсаңыздар болот. Эгер жок болсо, мен сыяктуу вилка менен, картошка эзгич менен дагы эзип алсак болот. Эң негизгиси жакшы сок болсо жакшы болот. Төрт чоң кашык май куюп алабыз. Кааласаңыздар оливковый май колдонсоңуздар болот. Мен жөнөкөй май колдондум. Андан соң 4 баш чеснокту куруп алдым. Үстүнө томатный сок кошуп, жана дагы орегано жарты чай кашык коштум. Орегонону кошуңуздарга кеңеш беремин. Ушунчалык өзгөчө даам берет. Андан соң колбасаларыбызды болушунча жука кылып турганга аракет кылыңыздар. Андан соң моцарелла сырын колдонобуз айымдар. Себеби моцарелла сыры ушунчалык жумшак болуп, атайын пиццага арналган. Голландский сыр колдонбой эле коюңуздар. Мындайча айтканда, экөөнүн баасы бирдей эле болот. Мен 112 сомго алдым. Голландский сыр деле ошол акчага барып калат. Жана ушундай эле пергамент кагаз алып алыңыздар. Ар түрдүү выпечкаларга колдонсоңуздар болот. Мен пиццага дагы колдономун. Антпесек жабышып калат. Эгер жок болсо, фольга колдонсоңуздар дагы болот. Жука кылып жайып алган соң, менде противень чоңураак противень, стандарт эмес. Четтерин ушундай кылып өрүп чыгабыз дагы. Бул жагына аңтарып алсаңыздар жакшы болот. Ошондо чети бийигирээк болуп чыгат. Четтерин ушундай кылып түрүп койсоңуздар жакшы. Андан кийин соусубуздун жарымын сүртүп чыгабыз. Андан соң моцарелла сырыбызды бардык жерине тегиз кылып сеп, колбасабызды тизип баштайбыз. Видео сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Сөзсүз түрдө каналга катталып, мени колдоп өтүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар. Бул менин мастер-класс видеом болду. Сөзсүз жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Ушунчалык өзүңүздөргө дагы, мага дагы ыраазы болосуздар. Мен өзүм көп жылдан бери ушул гана рецепт менен жасап келемин. Эч качан өкүнбөйсүздөр.